Жалпыңыздарга ассаламу алейкум. Жалпы көк бөрү көрөрмандары жана бизди күтүп аткан өзгөчө Сары Өзөн көрөрмандары. Бүгүн биз машыгууларыбыз Көл областында өтүп атат. Даярдыктарыбыз жакшы. Сиздерди биздин коробуз менен тааныштырып кетели. Жүрүңүздөр. Мурас Чабуулдун коргоонунун аты. Мунун меминен аттын ээси болсо Рамзат Бөкөнбаев. Рамзат берген. Айтылуу Бөкөнбаевдардын аты экен да. Ооба. Жакшы буйруса. Оюндарын көрүп жүрчүбүз. Алдыда оюндар көп дегендей. Буга чейин минип көргөнсүңөр бул атты? Минип көргөн эмесмин, бирок оюндарын көрчүм. Биринчи эле оюн болот экен да бул жолу. Ооба. Бекназар. Ошо Бекназар иниси Минчи Аматов. Ошо Рамзат берген. Намыс үчүн деп, оюнга деп. Биздин физ машыктыруучубуз дүйнөнүн 2 жолку чемпиону. 2 жолку? 4 жолку чемпиону. Кыргыз күрөш боюнча. Ишил любой күрөш боюнча, бай күрөштү айталы. Бул атты ошо азыр Бактияр даярдап атат. Уланбайке жумушуна байланыштуу келдик. Аттын аты Байтерек течибиз азыр император болуп калды. Дагы сууттар алдыда көп бул аттын. Өзү суутка оор. Физ тренер өзү даярдап. Уланбайке экөө бирдей да. Белин көндүрө бер деп атабыз. Чүтө силер чоң көрүнөт да, сага боюңар канча? 1.90 жетет го. Салмак? Айтпайлы. Уландан чоң көрүнүп атат болуп физ тренер. Жакшы. Улан келсе, бул ат жеңил эле чуркап калат экен да анда. Сен ушу Уланбайкебизге даярдап атасың, биз оорбуз да. Уланбайкебизден жеңил эми. Буюрса ошого даярдап, пока жок кылбай. Буюрса. Ниетибиз түз. Ийгилик эле күтүп атасың. Жакшы ийгиликтер болсун. Болсо инибиз, эң кичүүбүз, кенжебиз. Минген ат болсо Тайтору. Көкжардан Эрнис деген байкенин аты. Ошо бизге Ноорузда эле берген. Ошондон бери азыр биздин таптоодо даярдыкты көрүп атабыз. Жакшы эле буйруса баары. Келиңиздер, короого кирип, короодо аттар менен бир аз тааныштырып кетели. Бул ат Генерал деген ат. Сары Өзөнгө быйыл биринчи жолу энип. Ээси Талай деген жигит, Таке Бенц. Ким минет? Ал минет. Азырынча ал минеп атат. Коргоонун аты экен да. Коргоонун аты. Бул аргымак Чүй деген аргымак. Кезинде мен Сары Өзөндө Данияр байке ушуну мага алып берип, ошондон мен Сары Өзөнгө кызматтык кылып келдим. Данияр байкенин жеке аты. Буга чейин мен минчимин, андан кийин бир аз эс алуудан кийин азыр Назар минеп атат. Агаларыбызды көрдүңөр да, окат кандай кылат. Улуу кичүү деген жок. Баары өз аттарына камын көрүп, алдын тазалап. Айтылуу Айбек Иманалиев деген байкебиз. Рустам Алуан. Азыр балдар баардыгы өзүнүн аттарын алдын тазалап. Бул ат Зидан. Сары Өзөнгө тиешелүү ат. Рустам минет Алашанка. Чабуулдун аты окшойт. Чабуул коргону болсо Мырза Тору. Данияр байкенин аты бул дагы. Мырза Тору баягы Улан Асакен. Жок, ал эмес, бул бөлөк Мырза Тору. Бул Азат Насбеков байкебиз минет. Бул коргонунун аты. Азыр аттардын баары даярдыкта. Анан дагы бир-эки тренировкабыз бар. Анан дагы аттарды келбеген балдарга лайыктап аттарды подгонять этип отургузабыз. Аскатты эчтеке кылбайт дейсиңер. Аскат карачы, тытат баарын. Аттын камынга жакшы көрөт. Ат сыйлаган жөө баспайт деген макал бар. Аскат атын жакшы көрүп, алдын жакшы тазалаткан окшойт, Негизи эле. Азыр эле эмес деп кой. Аскат азыр минип аткан жагың аргымак. Ээси Сагын байке. Көк бөр мектепте
ошо отставка деп атайын берген. Көндүрүп атат. Жакшы буйрса. Аскат, сен күлүк аттарды жакшы көрчүң эле. Ат күлүкпү? Гүлүле. Ылдам, Ылдам. Пишкен. Бул аттын аты Талисман. Бизде Сары Өзөнгө да ойноп кеткен Жокаев Айдос деген аты. Ошол инибиз дагы намыз үчүн деп берген. Ошол буйруса эми оюндар алдыда. Азыр аттарын суутуна келтирип даярдап атабыз. Буга чейин Сары Өзөндө же командада ойноп жүргөнбү? Ооба, Айдос өзү минчи жүргөн. Кемиң командасында. Айдостун өзүнүн жеке аты. Жер улактарга, тайгазандарга баардык жагынан минчирет. Ошо жазда сурадык элек. Намыз үчүн берейин деп берген. Айтылуу крас. Кандай десем баа, көкбөрүнүн көркү, команданын көркү, улуубуз, аксакалыбыз дегендей. Буйрса жаныбар да табында. Даярдыгы быйыл жылдагыдан жакшы. Эти, формасы Калыбек байке, саяпкерибиз Калыбек байке. Аттарды жакшы деңгээлде даярдап атат буйрса. Жалаң эле азырынча аттардын үстүндө даярдап да эртең менен өзүбүздүн бардык режимибиз бар, убактыбыз бар. Мисалы 10:00 чейин ат менен, андан кийин обед кылабыз. Анан кечине тренировкаларыбызды кылабыз. Жүрүңүздөр, аттарыбыз бар. Краздан башка дагы жекеме-жеке аттар барбы? Жекеме-жекеге азырынча ат жок, краздан бөлөк. Бул атты да ошо дос балабыз берген. Намыска деп, намыз үчүн ойноп келгиле, жараса мингиле деп. Азырынча кимге ылайыктуу атасыз? Азырынча бул да Коргондун аты, Коргондун чабуулунун аты. Ошо балдарга тренировкада кимиси айдап кетсе ошонусу отура берет. Бул көк аттын аты Дархан. Муну байыш инибиз минип атат, Акылбеков. Чабуулдун аты. Байыш менен буга чейин ойноп көргөнбү? Жок, биринчи жолу минип атат. Ат өзү? Миниби да жактырды, ат өзү. Баку Талайбек уулу Месин мененчи, ошол минген. Бул аргымактын аты Сары Өзөн. Айбек байке минет муну. Сары Өзөнгө да Данияр байке өзү алган ат. Коргондун аты. Сары Өзөн буга чейин ойноп жүргөнбү? Ооба, ойноп жүргөн. Кайсы командада? Былтыр намыста ойногон. Айбек, атыңызга купуңузду болуп атабы? Атызың. Мына ошентип биздин короодогу аттар менен бир сыйра таанышып өттүңүздөр. Баардык командаларга ийгилик каалайбыз. Атчал жеңил болсун, күчтүүлөр жеңсин. Булай буйрса биз да Сары Өзөн көрмандарын кубантабыз деп турабыз. Бул даана так маалымат эмес, аттар дагы алмашып кетиши мүмкүн. Дагы оюндун алдына чейин барыңыздарга. Ассаламу алейкум.